гипса блок чыга баштады. Мо гипса блок деп бул жаңы кирпичтер азыркы айтканда өтө оңой, тизилиши да оңой, жылуусу да жылуу, жеңил. Мына мондай гипстен блок чыгып атат да азыр Каракол шаарындачы. Эгерде кандайдыр бир үй салып, сарай салып, гостиница салып, дагы бир кандайдыр бир курулуштарды кыла турган болсоңор, мына ушул жерге келгиле, мына бул жерде канча көп керек болсо, мына ошончо көп чыгарып бере берет. Мына көрдүңөрбү, мен артында турган. Мына ушунун баары гипса блоктор. Мунун оңой жери тумбага куюп атканда жанагыдай опаловкаларда кереги жок. Анан сесме поезд куюп атканда ошого дагы опаловка кереги жок болот. Опаловка албай эле өзү менен куюп койсоңор болот. Мына азыр мунун адресин көрсөтүп берип коеюн. Мунун адреси деген Каракол шаарынын Бөрү башка кетип бараткан жерде. Кузбасский көчө менен келе берсеңер эле, мына суу жээктеп. Каракол суусун жээктеп келе берсеңер Бөрү баш жака. Мына жолдун жээгинде эле жасалып. Ошол жерге келгиле, азыр мен силерге дагы отдельно телефон номерлерин көрсөтүп берем. Ошого чалып заказ берип койсоңор болот. Телефон номерлерге чалсаңар болот. 0702 14 08 14. Ана мону айтып атканым, мына моларды жаткырып туруп, ушул жерге цемент куюлуп калат. Булар тизилип келип ушул бурчка, дагы бир тешиги бар бурч болуп тизилет. Анан арматура коюп туруп эле цемент куюлуп коет, ушу тештен бүттү. Эң үстүнө сесме поезга мына опаловка кереги жок. Эң үстүнө ушуну коюп туруп, арматураларды коюп туруп эле бетон куюп коет. Ана мунун размерлери бар. Мына мондай калыңы бар. Анан мондай жукасы бар. 12 см. 12 см эле, э? 12 бул 20, э? 20 30 60. А мунуку 60 см болуп, мына тез да карбыйт, анан салынат да. Артыңызы перегородкага ичке. Үйлөрдүн ичине перегородка болуп калат экен да булар. Мына жаңы курулуштарга ушундай алсаңар, мына фундаментке да күч келбейт. Тез курулат, анан жылуу да болот. Сыртын шап койсоңор болду.